Өттү мезгил балалыкты баркына жетчү өмүргө Нур пресс маалымат борборунда апамагат рубрикасы бүгүнкү коногубуз композитор, аткаруучу Кыргыз Республикасынын эл артисти Кадимке Эралиева. Саламатсызбы? Биринчи суроом, негизи аял киши айрыкча өзү апа статусуна ээ болгондон кийин апанын кадырын дагы да болсо көбүрөөк түшүнөт деп айтышат да. Сиздин оюңуз кандай ушул боюнча? Тун балам, тун уулубуз төрөлгөндө биз студент элек да. Анан ошо жолдошум экөөбүздүн аксыга чоң эне чоң атасына бергенбиз да. Алар ошол чоң энеси дагы ошондо төрөп, эң кичүү кызын, анан экөөнү эмчектеш кылып баккан да. Мындай өзүңүз ошол балким кыйналып аткан учурда анан аябай эле бала, мен бала сага экем, ошол аябай тим саан бирөөлөр энелер тиги балдарын көтөрүп баратса, тим эле артынан карап ушинтип эле калчу элем да. Ошондой анан кийин бала деген бала экен да, анан эненин кадырын баягы өзүбүз эне болгондо билдик да кандай. Ошо студент кезде 2 балалы болдук. Бир уул, бир кыз. Аларды улусун кайнына кайнатам багып берди. Андан кийин кызымды мен апам бакты, тайынем. Ошо тайынем, апам калый мени баккан. Мен да ата-энем студент болуп, ошо айылга жайлоого алып беришиптир, ошо 6 айлыгыман ошол апамдын кызы болуп ошондо бөлдө чоңойгом да. Баягы сиздин балдарыңыз, өзүңүздүн балдарыңыз чоңоюп келатканда, алардын бир кыймыл аракеттери же мамилесине капа болуп калганда, өзүңүздүн апаңызга кылган мамилелериңизди эстеп, өкүнүппү же кечирим сураган учурларыңыз болгонбу? Мен эми болгон эми андай, бирок кандай десем, мен экөөнүтүн аябай катуу таарынтып эме кылып алган учурлар болгон эмес. Апам раматтылык айтчу эле, сен балдарың өзгөчөсүң депчи. Баягы ошо эне урматтап, сыйлап. Мен аларга болгон сый урматым биз эми ал кезде алар жашыраак, биз жаш кезибизде алар баягы убагында ошо жакшы сый көрсөтүпчү. Студент эле, колдо жок эле. Мындай жашоомундай тартыш болгон учурда элге окшоп алардын баягы азыркыдай юбилейлерин өткөзүп, курортторго жиберип, ушул азыр кандай апаларым бар, биз ошондой кыла албадык да, ошого өкүнөм да. Ошондой сый көрсөтө албагангачы. Бирок колдон келишинче ошо апама, баягы мамама арнап ырлар жазып, ошо эне жөнүндө ырларга көп кайрылам да. Ошо бирсе алар ошо кандай десем, бизди багып төрөдү, бизди багып чоңойту, окутту, биздин балдарыбызды багып берди. Анан ошо биз баягы бутубузга туруп, баягы кичине мындай колубузга бир нерсе болуп эметип калган учурда алар кетип калышты да. Апаңызга эмнени кыла албай калганга же эмнени айта албай калганга өкүнгөн учурларыңыз болот? Ошондой учурлар болду. Себеби айта албай баягы ушу канча жакшы сөздөр айтып, көңүлдөрүн ушу тиги эргитип, ушу көңүлдөрүн көтөргүм келген сөздөрдү азыраак айтып калгандай. Себеби окудук, гастролдо жүрдүк. Анан кийин мындай дагы жакшы сырдаша албай калгандай болуп калдым да, ошондочу. Анан кийин ошого өкүнөм, көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк жандарында болуп, курортторго алып барып жиберип, аябай сыйласам болмок экен депчи. Бирок биз анда жаңы бутубузга туруп келаткан учурда кетип калышты, жакшы эме көрбөйчү. Анан апаны ыраазы кылыш үчүн, апанын көзү тирүүсүндө кандай кадамдарды көбүрөөк жасаш керек? Мен башкы ойлойм, ошо апаны, энени көңүлүн оорутпай, көңүлүн көтөрүп турсаң, ошо эң баштысы ошого дейм. Ошо баркына жете албай калдымбы деп мен азыр аябай кээде ойлойм да, аябайчы ушундай кылсам болмок экен, тигиндей кылсам болмок экен. Эми баягы кийим-кечек, кийимдерин алып берип, колуман келишинче акчаларын берип, анан бирок баары бир эле ошону аз болуп калды депчи. Апамды мындай кылсам болот. Азыр мисалы үчүн 60, 70, 80 жылдык юбилейлер чакырганда ошондо сөз эстейм да. Мен ушу апам менен мамамды ушундай кылсам,
болмок эле депчи. Тилекке каршы андай болбой калды ошол. Биз да ушу баягы жашыраак кезде эчтекени мындай аңдап деп ойлоп эметпеппирбиз да. Эми ушу биз ойлоп турмун да, апам, мамам экөөтөң жашайт канча болсо деп. А көрсө андай эмес экен. Ооба. Анан деп ошондой баркын билип, ай апам азыр мына эл артисти болдум, андан кийин тиги эме болдум. Ооба. Мисалы өткөндө даңк орден берди, ошону эстеп, апам мамам болсо аябай сүйүнөт эле депчи. Папам болсо эрте эле өтүп кеткен, 45 жашында. Мамам ошо бизди, ошо балдарын баарын окутту. Апаңыз сиздин кайсы ийгиликтериңизге күбө болду? Эмгек сиңирген наамды алганда көрүп эметишти да. Бирок ошол баягы аларды да өзгөчө сыйлап, өзгөчө барктап, аябайчы көңүлдөрүн алып, ошо жанагындай чоң-чоң курортторго жиберип, анан юбилейлерин өткөзүп, ошого жетпей калдык да. Ошол күнү. Анан сиздин баягы алгачкы ийгиликтериңизде апаңыздын бир кубанган эмоциялары эсиңиздеби? Мен көлдө чоңойдум да, апам ошол мен баян тартып, аккордеон тартып, ырдап калсам аябай мындай эме болчу да, жакчы киши. Анан кишилерге эме кылса ырдап берчи деп, анан ырдап берсем менин кызым деп аябай ыраазы болушчу да. Акыркы суроолордун бири, эгер сизге ушундай апаңызга кат жазганга мүмкүнчүлүк келсе, ошону жеткирип берүү бир мүмкүнчүлүгү жаралса, эмне деп жазмаксыз? Андай мүмкүнчүлүк болсо, ошо апам менен экөөнүн менден анча мынча кемчилик кетсе кечиргиле, апа, силерди аябай жакшы көрөм деп. Бүт ырларымда ошо апалар жөнүндө да. Апалар жөнүндө 3-4 ырым бар, дагы эле жаза бергим келет да. Эне жөнүндө жакшыр болсо, аны кыйып өтпөйм да. Сөзсүз. Анан бир ыры бар, ошо бүгүн дагы мен апамды эстедим деген. Ошондой да, демек апам менен эстеп атканым, алар менин жанымда жүргөндөй сезилет да. Ошон үчүн ошо ырлары чыгармачылыкта ошолорго экөөнү арнап ырларды жазып